Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн биз силер менен кыргыз тил сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы этиштин чактары. Сабактын максаты этиштин чактарына талдоо жүргүзүү менен бирге алган билимин турмушта колдоно билүү билгичтиктерин, өз алдынча иштей алуу жөндөмдүүлүктөрүн калыптандыруу. Көрсөткүчтөр жогорудагы максаттар ишке ашат эгерде этиштин чактарын талдай алсаңар, берилген тапшырмаларды аткара алсаңар, темага байланыштырып сүйлөмдөрдү түзө алсаңар, этиштин түрлөрүн айырмалай алсаңар, сөздөрдү уңгу мүчөгө ажырата алсаңар. Күтүлүүчү натыйжа: текстин мазмунун түшүнүп, темага карата көнүгүүлөрдү иштей алышат жана этиштин чактарын айырмалай алышат. Баалоонун чен өлчөмдөрү: эгерде көрсөткүчтөгү шарттардын баарына жетише алсаңар 5 деген баа, көрсөткүчтөгү шарттардын 3/4 аткарылса 4 деген баа, көрсөткүчтүн шарттарды жарым-жартылай аткарсаңар же такыр аткарбай калсаңар 3 деген баа. Ошондуктан бүгүн эң жакшы баа алганга аракет кылайлы. Бүгүн биз силер менен кыргыз тил сабагыбыздан быйтыкчалар өлкөсүнө саякатка чыгабыз. Этиштин чактары: этиш сөздөр кыймыл-аракеттин сүйлөп жаткан учурдан мурда болгонун же сүйлөп жаткан учурдан кийин болгонун же ошол учурда болоорун билдирет. Ушул өзгөчөлүккө ылайык этиштер 3 чак менен айтылат: учур чак, келер чак, өткөн чак. Чак этишке гана мүнөздүү категория. Эми балдар кулак салып, көңүл коюп, мен менен биргеликте этиштин учур чагын угабыз. Учур чак сүйлөп жаткан мезгилде болуп жаткан кыймыл-аракетти билдирет. Мисалы, бизде кыргыз тили сабагы болуп жатат. Учур чак түзүлүшү боюнча жөнөкөй жана татаал түрдө болот. Учур чактын жөнөкөй түрү этишке у, да, ай мүчөлөрүнүн жалганышы менен жасалат. Мисалы, кубандырууда мен ошол этиштин учур чагына уланган мүчөлөргө жашыл түстү белгилеп койдум. Айтууда, окуйт, көрөт. Ал эми этиштин татаал түрүнө а, й, ып формасындагы чакчылдарга жак мүчө жалганат. Мисалы, жа, тур, отур деген жардамчы этиштердин кошулуусу аркылуу жасалат. Мисалы, көрүп жүрөмүн, бара жатамын сыяктуу. Ал эми этиштин экинчи чагы бул келер чак. Келер чак сүйлөп жаткан мезгилдин кийин болуучу кыймыл-аракетти билдирет. Ал дагы маанисине карай экиге бөлүнөт. Алар арсар келер чак, айкын келер чак. Мисалы, жакында биз көлгө барабыз. Ал эми этиштин үчүнчү чагы бул өткөн чак. Өткөн чак сүйлөп жаткан мезгилден мурун болгон кыймыл-аракетти билдирет. Өткөн чактын төмөнкүдөй түрлөрү бар: айкын өткөн чак, капыска өткөн чак, жалпы өткөн чак, адат өткөн чак. Мисалы, эжем дайыма комуз чертчү. Балдар, биз алган билимибизди бышыктоо максатында 463 көнүгүүнү карайлы. Бул жерде этиштерди учур чакка келтирип жазгыла. Мисалы, жаз, иште, көр сыяктуу сөздөрдү учур чакка айландырасыңар. Бул жерде мен үлгү катары жаз деген сөзгө учур чакка келтирип жаздым. 464 көнүгүүнү карайбыз. Бул жерде кашанын ичиндеги этиштерди учур чакка келтирип жазгыла. Этиштер кыймыл-аракеттин кайсы учурда болгондугун билдирди. Бул жерде мен Бишкек шаарында жаша деген сөз турат кашанын ичинде. Силер кашаны ачасыңар дагы ошол жаша деген сөздү учур чакка айландырып жазасыңар. Мисалы, бул жерде үлгү турат: мен Бишкек шаарында жашайм. Бул четинде бул этиштин учур чагы. Эми карайбыз. Үйгө тапшырма. 145 бетте
учур чактагы этиштердин жөнөкөй жана татаал түрлөрүн катыштырып бир нече сүйлөм түзөсүңөр жана эрежелердин үстүндө иштейбиз. Калган тапшырмаларды жана тесттерди биз Edupage'тен белгилейбиз.